Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Назар берүүсү, студияда Асанбек Каракозуев. Бүгүн биз актуалдуу маек жүргүзүү үчүн студиябызда коногубуз бар. Цивилизациялардын ортосундагы маданий алмашуу жана кызматташуу фондунун президенти, ислам илимдеринин жана теология илимдеринин профессору, америкалык имам Мухаммад Башар Арафат келип отурат. Саламатсызбы, биздин студиябызга куш келипсиз. Thank you. Биринчи сурообуз, Кыргызстанга келген максатыңыз кандай эле? Ушул тууралуу бир аз айтып өтсөңүз. Well, I'm here invited by the Cultural Office of the American Embassy to. Саламатсыздарбы, мен бүгүн келгендин бир себеби бул Кыргызстандагы Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин маданият боюнча бөлүмүнүн чакыруусу боюнча келип отурам. Келгендин негизги максаты бул Америкадагы мусулмандардын маданияты, жашоосу, өзгөчөлүктөр жөнүндө жана алар туш болуп аткан көйгөйлөр жөнүндө кыргызстандыктар менен бөлүшүп кетүү максатында келгенмин. Азыр Америкада мусулмандар туш болуп аткан түрдүү көйгөйлөр бар. Алар экстремизм, терроризм жана зордук, зомбулук деген көйгөйлөр. Жана мен ошондой эле биздин ушул көйгөйлөрдү чечүүдө кандай кадамдарга барып атканыбыз жана Американын жалпы калкы менен кандай иш алып барып жатканыбыз жөнүндө айтып бергим келди. Мындай сапар мен үчүн өзгөчө кызыктуу. Анткени мен Америкада студенттердин ортосундагы маданий алмашуу программаларындагы жүргүзөм. Атап айтсак, Flex жана башка студенттер үчүн программалар боюнча барган жаштарды Орландода, Сан-Диегодо, Балтимор шаарларында түрдүү пикир алмашуу жана тажрыйба алмашуу, бири-бири менен маданий жактан таанышуу деген максаттагы конференцияларга чакырып турабыз. Мен мына бир нече күндөн бери Кыргызстанда болгондон бери Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн, атап айтсак Кыргызстандагы элдин ачыктыгын, мындагы эркиндик маданиятын эске алып, ушул эл аралык конференциялардын бирин Борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстан мамлекетинде өткөрүүнү ойлоп жүрдүм. Анткени Кыргызстан мага конокторго дайым кенен коюн ачкан, туристтерди жана чет өлкөлүктөрдү дайым жылуу тосуп алган мамлекет катары таанылып отурат. АКШда, Америкада диний конфессиялар аралык мамилелерди мамлекет кандай башкарат? As you know, it's very important for us in the United States to keep in mind that we have келе турган нерсе бул Америка Кошмо Штаттарына дин менен мамлекет бөлүшүп, мамлекет диндин иштерине кийлигишпей, дин маселелерин башкара албайт. Бирок ошол эле кезде ар түрдүү диндердин өкүлдөрү мамлекет менен кызматташууга барууга кызыктар. Анткени Америка деген көп маданияттуу жана көп динден турган мамлекет. Биз тынч жашашыбыз үчүн бардык диндердин, маданияттардын өкүлдөрү бири-бири менен кызматташып, алака түзүп, жакындашканга аракет кылабыз. Бул аракеттерибизди акыркы убактарда Американын өкмөтү да колдоого алууда. Анткени азыр алар түшүнүп башташты дин деген канчалык мааниге жана салмакка ээ экендигин. Ошондуктан мамлекеттин түрдүү органдарында, анын ичинде мамлекеттик катчылыкта дагы дин иштери боюнча бөлүмдөр, атайын адистер, диндер аралык кызматташууну колдогон атайын бөлүмдөр. Within the State Department. Ислам дининдеги агымдарды жөнгө салуу боюнча Америкада кандай иштер аткарылат, алып барылат? The US government, again, as I mentioned, демек жана жогоруда айтып кеткендей, АКШда мамлекет дин маселелерине кийлигишкенден алыс.
Ошондуктан кайсыл диндеги адамдар болбосун өз диндерин эркин тутууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Себеби бул укук АКШнын конституциясы тарабынан кепилдик берилген укук. Бирок ошондой эле ошол эле учурда биз айтып кетишибиз керек, азыр ислам дини АКШдагы экинчи ири дин болуп калды. Ошол эле кезде өздүн жолдоочуларынын санынын өсүшү боюнча дагы азыр экинчи орунда келет. Исламга кошулгандардын көпчүлүгү бул башка мамлекеттерден келгендер же болбосо башка динден исламга өткөндөр. Албетте Америкадагы мусулмандардын ичинде африкалык элдерден чыккан, жакынкы чыгыш элдеринен чыккан, башка мамлекеттерден чыккан мусулмандар көп. Ошондуктан алар ар түрдүү багыттагы, ар түрдүү агымдагы ислам диндерине сенишет. Бирок айтып кеткенибиздей, мамлекет ал ишенимдерге жана агымдарга эч кандай кийлигишүү жасабайт. Алар өздөрүнүн динин эч кандай бирөө тарабынан басым көрсөтүү же кысым көрсөтүүдөн эркин түрдө сыйына алышат. Ошол эле учурда айтып кете турган нерсе, биз Америкадагы мусулмандар өзүбүздүн эл арасындагы аброюбузду бийик сактаганга аракет кылабыз. Мусулмандардын өздөрү кандайдыр бир терс күчтөрдүн биздин мечиттерге келип жаштарыбызды аз кылууга же согушка барып катышуусуна чакырууга жол бербейт. Мисалы үчүн Иракка же Сирияга барып согушка катышкыла деп бирөө айтса, биз өзүбүз аларды. Ошондуктан биз өзүбүздүн бүт жүрүш турушубузда, өзүбүздүн ички жана тышкы маданиятыбызда пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын сүннөттөрүнөн сабак алабыз. Анткени пайгамбарыбыз бизге айтып кеткен, өзүңөр жашап аткан жамаатта, өзүңөр жашап аткан коомдо, өзүңөр жашап аткан мамлекетте өзүңөрдү жакшы жагынан көрсөткөнгө аракет кылыңдар. Respectful to the societies and communities and to the countries we live in. Кыргызстанда Ханафи мазхабы расмий деп табылган, ал эми АКШда кайсыл мазхабты расмий кабыл алышат? Эмне үчүн? We don't have an official madhab for the Muslims. АКШда кандайдыр расмий мазхаб деген жок. But there are different mosques. АКШда түрдүү жактан келген мусулмандар болгондуктан ал жакта мазхабтардын ар кандай түрлөрү бир убакта жашап келет. Ал мазхабтарга Ханафи мазхабы, Шафи, Малики жана башка мазхабтар. Мисалы үчүн Алжирден, Тунистен же ошол аймактан келген элдер көбүнчө Малики мазхабын кармашса, Борбордук Азиядан, Пакистандан, Индиядан келгендер Ханафи мазхабын кармашат. Эгерде жакынкы чыгыш же Палестина, Сирия жактан келген болсо, алар Шафиге боло эстейт. Бирок биз бул мазхабтарга бөлүнүүгө көп көңүл бурганга аракет кылабыз. Анткени мазхаб деген эмне? Бул ар кандай дин алымдарынын кайсыл бир кылымдарда айрым сүрөлөргө же айрым сүннөттөргө берген чечмелөөсү. Ошонун негизинде кайсыл чечмелөөнү туура деп тапса, ошол боюнча мазхабка бөлүнүп кетет. Бирок бизде азыр бизде көбүрөөк көйгөйгө ойлонтконго алып келген маселелер бар. Биз эгер кандайдыр адам келме-келтирип ла илаха иллалла Мухаммад расулулла деп айта турган болсо, ал адам биз үчүн тең, биз үчүн бир тууган, биз үчүн карындаш же ага ине. Биз ушундай мамиле кылганга аракет кылабыз. Бизди тынчсыздандырган көйгөйлөр бул исламофобия же дискриминация маселелери. Себеби бул маселелер бардык мусулмандарга, алардын Ханафи, Шафи же Малики же башка мазхабка карабастан бардыгына бирдей көйгөй болуп эсептелет. Мисалы үчүн бизде дагы каатырланткан нерселер, биздин кыздарыбыздын мектепке барганда жоолук тагынуусуна уруксат беребиз же аларга жасалган мамиле, биздин жаштарыбыздын
айт намаздарына, айт майрамдарына барууга уруксат алуусу, же болбосо мусулман адамдардын жума намазга барып катышып келүүсү үчүн атайын тыныгуу алуусу жумуштар. Ушул сыяктуу маселелер бизди көбүрөөк ойлотот. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн балдардын, өзүбүздүн жаштардын алкоголь, наркотик, моралдуулуктун бузулушу же сексуалдык мамилелерге эрте кириши жөнүндөгү маселелер бизди кызыктырат. Ушулардын алдын алганга аракет кылабыз. Мазхабтарга бөлүнүү деген азыр биз үчүн чоң маселе. Себеби жогоруда айткандай, бизге мындан көбүрөөк бизди түшөлткөн маселелер бир топ. Very rarely to hear people talking about that in the United States. Эми акыркы суроо болсун, Борбор Азияда диний саясатты кандай жүргүзүш керек деген сиздин оюңуз, сунушуңуз бар? Well, as you know, Central Asia is a very Орто Азия тарыхта канчалык маданияттын, илимдин, ислам дининин борбор болуп келгендиги жөнүндө. Борбордук Азия дайыма ислам аалымдарынын мекени болуп келген. Теологдордун мекени болуп келген. Ислам дини жөнүндө, хадистер жөнүндө, Куран жөнүндө түшүндүрмөлөр берген улуу аалымдардын мекени болуп келген. Азыр болсо, мына 90-жылдары Советтер Союзу урагандан бери мен көрүп атам. Азыр жаштар менен улуу муундагы адамдардын ортосундагы ажырым бир топ өсүп барат. Алар түрдүү нерселер жөнүндө ойлонушат, түрдүү нерселерди каалашат. Имамдардын азыркы убактагы иши ошол жаштар менен көбүрөөк иштеш керек. Жаштарды тартыш керек, динге тартыш керек, жаштар менен сүйлөшө билиш керек. Ушунун бардыгын жасаш үчүн имамдар өздөрүнүн да көз карашын, өздөрүнүн иш аракеттерине кичине реформа жүргүзгөндөй болушу керек, өзгөртүшү керек. Себеби биз көрүп атабыз, азыр имамдардын сөзүнө караганда ИГИЛ же ДАИШ сыяктуу экстремисттик, террористтик уюмдардын сөздөрү басымдуулук кылып, биздин атуулдарды бул чөлкөмдөгү маданияттардын, мамлекеттердин атуулдарын согуштарга тартып кетип аткан мисалдарын биз көрүп атабыз. Ошондуктан ушул көйгөйлөр жөнүндө сүйлөгөндү дагы билиш керек имамдар жана дин кызматкерлери. Коомчулуктагы, мамлекеттагы ошол имамдарга ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө жардам бериши керек. Колдоо көрсөтүш керек аларга. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам дагы ар түрдүү учурларда ар түрдүү кишиге бир эле суроого ар түрдүү жооп берген учурлар болгон. Себеби анын жообун уга турган адамдар ар түрдүү болчу. Ошолордун түшүнүгүнө, ошолордун билимине жараша пайгамбарыбыздын жооптору дагы ар түрдүү болгон. Азыркы имамдар дагы тиешелүү топко тиешелүү тил менен ошолордун кызыкчылыгын эске алып сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Себеби биздин диний ишмерлердин кээинки учурларда азыркы кылымдын, азыркы замандын талаптарынан артта калып калгандыгы исламдын жаштарды жоготуп атканына себепкер болот. Эгер биздин молдолорубуз, имамдарыбыз азыркы социалдык тармактарды, же интернетти, же фейсбукту колдонгонду үйрөнбөсө, ошолор аркылуу элге кайрылганды, жаштарды өзүнө тартканды үйрөнбөсө, абал мындан дагы начар болуп кетиши. Ошондуктан аларды имамдардын өздөрү үчүн дагы окууларды, алардын билимин жогорулатуу максатында түрдүү тренингтерди өткөрүп, аларды күчтөндүрүп турушубуз керек. Биз, мен ойлойм, Кыргызстан гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия аймагы өзүнчө борборго айланыш керек. Ал кандай борбор? Ал диндин борбору.
ал гармониянын борбору, технологиялардын жана экономикалык жакшы шарттардын борбору болуш керек. Ошондо бул аймакка инвесторлор келет, бул аймактын жашоосу оңолот, адамдардын жашоосу жеңилдейт. А эгер биз ошол өзүбүз жашаткан жердеги жалпы атмосфераны оңдой албасак, анда бизге туристтер да келбейт, четтен каражаттар да келбейт, инвесторлор да келбейт. Ошондуктан мен айтайын дегеним диний лидерлерге, имамдарга, мамлекеттагы башка тараптардагы колдоо көрсөтүш керек. Алар мейли англис тилин үйрөнөбү, дүйнөнүн башка элдери менен сүйлөшүш үчүн, же азыркы заманда технологиялар менен таанышабы, ошол эле интернет менен Facebook'tu пайдаланганды үйрөнөбү. Ошондо гана алар өздөрүнүн жума кутбаларында жаштарды кызыктырган нерселерге сүйлөй ала турган болушат. Ошондо гана жаштарды тарта алышат. Себеби жаштар жума намазга келгенде милдеттүү түрдө келиш керек эмес. Алар ошого кызыккан үчүн келиш керек. Алар өзүбүздүн бир жаңы нерсе табабыз деген максатта келиши керек. А билимди өркүндөтүүсүз бул максатка жетүү кыйын. Жаштар ошол кутбалардан, молдолор менен, имамдар менен байланышуудан өзүнө бир пайдалуу нерсе алышы керек. Биз өткөн тарыхтын терс сабактарын эске алып, ошолордун сабактарына негизденип, өзүбүздүн келечектеги жарык турмушубузду азыртадан куруп башташыбыз керек. Биздин дин ишмерлеринин элге болгон кайрылуулары, элге жиберейин деген ойлору азыркы замандын кызыкчылыктарын, азыркы замандын чындыгын эске алуу менен ишке ашырылышы керек. Дагы бир айта кете турган нерсем, бул ошол эле ИГИЛ же башка террористтик уюмдар азыр биз исламдын атынан иш жүргүзүп атабыз, исламды коргоп атабыз дегени менен чындыгында алар исламга каршы башка бирөөлөрдүн кызыкчылыктарын коргоп иш алып барып атышат. And the last thing now we are seeing that the youth are battling this issue of extremism and people coming to tell them that this is the right way to go, and actually this is completely against the teachings of Islam. Рахмат, бизге келип студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо маегибизди ушул жерден соңуна чыгарабыз. Эсиңиздерге салып дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн биздин студиябыздагы мейман менен. Цивилизациялардын ортосундагы маданий алмашуу жана кызматташуу фондунун президенти, ислам илиминин жана теология илиминин профессору, америкалык имам Мухаммад Башар Арафат болду. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозоев болдум. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламаттаңыздар.